Сузак районундагы балдар музыкалык мектеби авариялык абалда. 60-жылдары салынган имараттын чатырлары, тактайлары чирип, дубалдарынан жаракка кеткен. Буга чейин мекемени бир канча жолу суу басып, бүгүнкү күндө сыз тартып, санитардык талаптарга жооп бербей турат. Шарт болсо иштейсиз. Ошондуктан дагы билбедим. Эме бул вопрос кандай чечилет, кандай болот? Эме жогоруда турганларга Алла инсап берсин. Келип анда көрсүн, билсин. Ошо ажап эмес силерди немелер менен мектебибиз кайтып барса. Şu мен айтылган сөзүм. Кабинет могу жагына директорский кылдык. Уягы завхозду скылаты. Мына кичкене гана канып ушундай. Мына олерден акателе шипир алмасын баары бир мына көрүп атасыздар. Музыкалык мектепте 80 бала билим алат. Алар үчүн 3 гана бөлмө жарамдуу. Класстар суук болгондуктан мугалимдер кошумча электр жылыткычтарын пайдаланууга аргасыз. Ага карабай аба температурасы нормадан төмөн. Кандайдыр бир себептер менен эми жабылып кеткен экен. Музыкалык мектеп жабылып кеткен. Ошо музыкалык мектеп жабылып кетип, мына быйыл кыйынчылыктарды туудурат да. Буну иштеп, ушу күндө биз менен жашаган гана адам түшүнбөсө, кайра жабылып кеткен мектептин путуна тургузуш, нолдон тургузуш бул аябай чоң кыйынчылыкты жаратат да. Ушул эски болсо дагы окуучуларды таратпайлы, кой окуучулардын музыкага болгон кызыгуусун өчүп бараткан адамдардын үмүтүн бир кичине бир тутандыруу үчүн мектептерге жалдырап барабыз, ата энелер менен сүйлөшөбүз. Имарат кандай эскирсе, мектептеги музыкалык аспаптар дагы эскирген. Мугалим бар, бирок керектүү музыкалык инструменттер жок турат. Мында керектөөдөн чыккан фортепиано менен бир гана комузду табууга болот. Аккордеон жок, мисалы. Аккордеон жок, чопочор жок. Балдарга үйрөнө турган биздин улуттук. Балдар сурайт, ата-энелер сурайт, биздин балдар ушуну ойнойбуз. Ушундай деген мугалимиңер барбы? Мугалим бар, бирок инструмент жетишсиз. Аны каяктан кайсы акчага алабыз? Комуз жок. Азыр 3 класста бирден болсо эжекелер өзүңөр алып келип атат да комуздарды. Өздөрү алган эски комуздар. Мына комуздар эски. Мисалы мына. Кылдарын тынбай мен өзүм кадап берип турам. Ушу комуз менен азыр ушуну 6-7 окуучу бир ушул комузга даярданат. Ата-энелерди алып бер десең, ата-энелер эң начар комузду алып беришет балдардын эми. Колунан келген кеберкиси жакшысын алып берет. Ошого жакшы комуз менен үйрөтсөк, балдардын сулуху да качпайт да. Жаман инструмент жаш баланын сулухун сөзсүз бузат. Маданият министрлиги тарабынан болгондуктан анын ремонтуна жана баягы капиталдык оңдоп түзүүгө бүт министерство тарабынан жүргүзүлөт. Ошондуктан биз бул көйгөйдү билебиз, бул боюнча иштеп атабыз. Жогорку органдарга деле кайрылганбыз. Азыркы учурда ушу министрлик тарабынан ал маселе чечилет. Жалпысынан республиканын аймагында 88 музыкалык мектеп бар. Бүгүнкү күндө анын 80% авариялык абалда. Маалыматка ылайык, Кыргызстанда жакынкы 2-3 жыл аралыгында 70 музыкалык мектеп оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирген. Асел Сыдыкова, Аскар Маматисаков, Регион телеканалы, Сузак.